Эгер планетабызда 100 адам жашаганда кандай болмок? Анда анын 57-си азиялыктар, 21-и европалыктар, 14-ү түндүк жана түштүк континенттегилер, 8-и африкалыктар болмок. 52 аялдар болсо, 48-и эркектер болмок. 30 ак жүздүү адамдар болсо, калган 70-и түрдүү улуттар болмок. Христиандар 30, мусулмандар 23 болмок. Калган 47-си түрдүү диндегилер болмок. Дүйнөлүк байлыктын 59%-ын 6 гана адам башкармак. Ошол 6 адам түндүк америкалыктар болмок. 8 адам эң жакын адамдар болмок. 70 адам санашты билмек эмес. 50 адам ачкалыктан кыйналмак. 1 адам өлүп, 1 адам төрөлмөк. 1 гана адамдын жогорку билими болгон. 1 гана адам компьютерди билмек. Анда ушул сандарды азыркы учурдагы адам санына көбөйтүп, сенин көйгөйүңө теңейли. Эгер эртең менен оорубай, ооруга кабылбай турсаң, анда сен ийгиликтүү адамсың. Себеби дүйнөдө миллион адам оорунун айынан жума аягына чейин жашай алышпайт. Эгер сен согуштун уюгунда жүрбөгөн болсоң, ачкалыктын азабын, жалгыздык, түрмө кыйынчылыктарын көрбөгөн болсоң, сен анда ийгиликтүү адамсың. Себеби дүйнөдө 500 миллиондон ашуун адамдар ушул нерсени башынан өткөрүшкөн жана өткөрүшүп жатышат. Эгер муздаткычыңда жегенге бирдемең бар болсо, кийимиң, үстүңдү жапкан үйүң бар болсо, анда сен планетабыздагы 75% жашоочулардан бай жашайсың. А эгер банкта шотуң бар болсо, же чөнтөгүңдө майда акчалар жүрсө, анда билгин, планетабыздагы 8% бактылуу адамдардын арасына киресиң. Эгер сүйлөгөндөрүмдү уккан болсоң, билгин, дүйнө калкынын 10% же ортосу эсепте 500 миллион адам угушпайт жана кулак оорусу менен оорушат. Ошон үчүн шүгүр дегенди унутпа.